Саламатсыңарбы? Жалпы Кыргыз ата тургундары, бүгүн 12-июнь 2026 жыл жакшы кабар менен бөлүшүп кетели дедик. Кечээ күнү мына төрага Илгиз Таштанбекович болуп өнүктүрүү фондуна барганбыз. Ошол жерден буюрса дагы асфальт жолго деп 7 миллион бөлдүрүп келдик. Себеби дегенде өнүктүрүү фонддон биякта өткөндө губернатор келип айтты эле, өздүк салым болсо биз каржылоону карап беребиз деген. Ошонун негизинде мына Акбулакка дагы 2 көчө чыгып атат. Жалпысы 4 көчө асфальт болгон жатат. Акбулактан Боркодон 1 көчө асфальт болгон жатат. Андан тышкары көтөрмөгө тротуар түшүп атат 6,5 миллионго и 3 миллион 900гө кичи футбол аянтчасы курулган жатат. Айтарым, баарыбыз ошондой өткөндө дагы кайрылуу кылдым эле. Мына өнүктүрүү фондко проект жазып туруп, өздүк салымды чогулткулачы. Ошол жактан любой проектти барып защита кылып келели депчи. Мына төрагабы, Талай Умаровичпи, менби барып защита кылып, ошону ишке ашырган. Эгерде өздүк салым болсо, андай проектилерди ишке ашырган бизге да жеңил болуп атат да. Мына кечээ күнү буюрса 7 миллионду защита кылып келдик. Ага чейин дагы 10-14 миллион ушундайды защита кылып келгенбиз. Баш аягы бизде азыр 40 миллионго жакын инвестиция болду быйылкыга. Бул өтө чоң жетишкендик. Ошол жетишкендик менен силер менен бөлүшүп кетели дедик. Эми азыркы сөз кичине өзүн айта кетсеңиз, төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз ата айылыбыздын тургундары. Мына 6 айдын жыйынтыгы бүтүп атат буюрса. 6 айдын жыйынтыгы менен жалпы Кыргыз атага өкмөтүбүз айтып кетти. 50 миллионго жакын инвестиция тартылып атат. Анын ичинен 13,5 миллиону Борко айылынын көчөсү, 23 миллион биздин Акбулактагы көчөлөргө, көтөрмөнүн тротуарына 7 миллионна 9 миллион. Андан сырткары Сталинде дагы 12 миллион, 12,5 миллиондук неме Минтранстын немесине кирип атат. Анан ал да буюрса болуп калат ишке ашпаса. Негизгиси инвестицияны тартканга азыр мамлекет дагы өздүк салымга, элдин салымына басым жасап калыптыр. Элдин салымы чогулткан акчасы бар десек, любой немени өткөндө өзүңүздөр да уктуңуздар, губернаторубуз айтты. Элдин салымы болсо проект апаргыла, кайсы калма болсо колдоп беребиз депчи. Эл кыймылдап атат, элибиз өзү берип атат. Биз дагы бияктан аракет кылып, тартканга аракет кылып атабыз. Буюрса, келечекте дагы ушул уланта берсек, жакшылыкта жарышып, көптөгөн немени ушул айыл өкмөтүбүзгө, айылыбызга тартабыз деген үмүттөбүз. Илгиз Таштанбекович. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен басымды бир гана ошол элдик салымга койгум келет. Кантсе дагы элдик салым болуш керек экен. Элдик салым өз убагында төлөнүп, чек менен төрага болобу, өкмөт ким барса дагы защитага. Элдик салым олуна чек даяр турган болсо, ал жердеги комиссиянын мүчөлөрү дагы маселеси жок эле адабыр этип берет экен. Ошондуктан организаторлорду колдоп, түтүнүн акчасын берип, Кыргыз ата айыл өкмөтү, Кыргызстан үлгүлүү айыл өкмөт болуп атабыз десек болот. Бул менен биз сыймыктанабыз. Учурдан пайдаланып элге ыраазычылык билдиргим келет.